Биздин фирманын башкы кеңсеси жайгашкан жер воздухту ажыратканда прицеп бери көздө чуркап бериши мүмкүн. Ошондо Мерабай Кесай. Индийский район десек болот. Түздөгү көрүп атканыңыздар бул парламент. Бул жакта мындай орусча айтканда востребованный болгон үчүн айдоочулар жетишпейт Европага. Биздин айлыктар башкаларга салыштырмалуу 3-4 эсе жакшы. Келбейде болгон жакшы деп мен өзүм жеке оюмда ошентип сунуштайт элем. Баратабыз азыр. Бир 4 миңден машинасы бар болчу. Өзүнүн ушундай майда чүйдө иштерди кыла беребиз. Бул биз офистен уруксат алышыбыз керек. Бул базанын четинде жайгашкан мындай эмебиз бар. Жатакана 18 саат 31 мүнөт эс алып турбуз. Кайра кичирейет. Мунун астында бардык өзүңүздөр көрүп морозильник бар, эттерди салып коюп жака бар. Бул коробкасы бул. Бир чапсаңыз автомат, бир чапсаңыз механик. Бул машинанын манжалары эле башкарат. Айдоочусу башы жок. Чиркегичин биздин автобуска таштап кетип калды. Продукта кылып бүттүк. Бул жер 325 километр бар. Ортодо эки чек ара. Братислава шаары, Словакиянын борбор шаары. Сырлуу жамгыр төгө. Сак саламатта, амандыкта көрүшөлү. Саламатсыздарбы? Ободо Лондон, бирок биз Будапешт шаарындабыз. Бул Мажарстандын борбор шаары. Биздин фирманын башкы кеңсеси жайгашкан жер. Бул жерде биздин координаторлор отуруп, бизди тапшырма берип, тапшырма тагып берип, ушул жерден көзөмөлдөйт. Мен азыр аларга тапшырганы баратам. Ар бир барак, ар бир тапшырма бүгүнкү күн ушул жакта өтөт. Анан видео тарт деп сурангандар үчүн дагы кайрадан эркин тема. Мойкага салып атабыз. 2 айдан бери жугуп элек. Азыр могу базанын парковкасы. Могу прицеп азыр тартып аткан прицеп пустой, жүгүн таштап бул жака бир жерине коем, бош орунга. Болжол менен бир азыр бул жерге 500 чакты чиркегич бар. Ушул жерге койдук. Эми болду, азыркы чыгып ажыратабыз. Кантип ажыратуу боюнча да бир видео кылып тартып коеюн. Бир аз кыска маалымат кылып эле, анткени негизи өзүнчө кылып чыгарыш керек. Түшүндүрүп, могу биринчи бул чиркегичтин паркинг брейк тартабыз муну. Стояночный тормоз, анткени азыр ал жакта кошулган воздухтардын шлангысын чечип атканда бул жак тартылбаса, прицеп чиркегич чуркап бериши мүмкүн. Ал чуркап бергенде бул сиз ортодо турсаңыз, сизди кытчып калат да, ошон үчүн эң биринчи коопсуздук эрежеси ошону тартыш керек. Андан кийинки кадам бул чиркегичтин оң жак капталын өтүп, бул рычагты тартабыз. Азыр бул чиркегич пустой болгон үчүн, жүгү жок болгон үчүн жеңил ачылды. Оор жүктөлгөндө бул кытчылып калат. Анан ошондо астына артына бир аз айдап, ошону чечип алып. Тиги жак тартылды, бул жак чечилди. Эми азыр пневмоподушкаларды көтөрөбүз. Бул пневмоподушкалардан азыр до конца көтөрүп коем, аягына чейин көтөрүп. Анткени ал жакта ножкалар болот, ошону деген кийинки машинага ыңгайлуу болуш үчүн. Кээ бир машиналардын түрлөрү болот. Биринчи машина таштаганда экинчиси тарта албай калышы мүмкүн. Же болбосо жетпей калышы мүмкүн да. Азыр мен ошого мындай орточо кылып туруп эле көтөрүп коем. Азыр барып ножкаларын түшүрөбүз, буттарын. Ножкалар бул жерде эки положенияда болот. Мынакей бул жерден которулат. 1-2. Биринчиси жеңил, бул жүгү менен да көтөрө берсеңиз болот. Экинчиси бул тезирээк, анан ОМР бир аз оорураак болот. Баары даяр болду. Эми астына ортосуна кирип алып, азыр эме кылабыз. Буларды ажыратабыз. Ошого биз адам кирмелек батыш үчүн бир аз астына жылып алабыз. Азыр астына бир аз жылдырып. Бул азыр чиркегич менен трактордун ортосу. Бул жакта деген мындай ошол чиркегичти тормоздору, булар воздух аркылуу, воздушный тормоздар аба аркылуу барышат. Анан
диагностика, бул жанакы чырактардыкы арткы габариттер. Мына ушуну кыймылдатып өчүп турганды ажыратыш керек. Анткени деген кыймылдатып иштеп турганды ажыратып жүрсөңүз, АБС, мисалы АБСтин ошибкасы берсе, ал машинаңыз кечке, эртеден кечке ашып берип циклдап жүрө берет. Ошон үчүн дайыма өчүрүп коюш керек. Анан азыр муну катары менен чече баштайбыз. Бул жактагы жанагы айтып өткөн паркинг брейк ручной тормоз тартылбаганда, мисалы ушул мону мисалы азыр козукту ажыратканда прицеп бери көздө чуркап бериши мүмкүн. Ошондо сиз азыр экөөбүз ортосуна турабыз да. Прицеп бул жака чуркап берип туруп, сизди бул жака түртүп, ортосуна кылчып басып калышы мүмкүн. Ушундай учур болгон. Казакстан, Польшада бир жакта бир казак кишини кыпчып калып, ал тилекке каршы ошол эме алып калган, качып калган. Ошон үчүн мындай коопсуздук эрежелерин так сакташ керек. Азыр биздики тартылган, ошон үчүн коркпой эле эме кылабыз. Бул бир аз катуураак, азыр бир колдоп эме кылчу. Мына ажыратабыз. Моларды да жулуп өз ордуна сайып коебуз. Самый электроникага жооп берген ушул, жанагы артта габариттер, аварийный сигналдар. Эми эң акыркысы калды. Кыска болуп калды, жеңил машина дейли. Бирок ошентсе да мындай ориентирди кенен алып үйрөнүп калып турасың. Тиги жактан чоң ориентир алып. Бул ошол жана айткандай офис. Башкы кеңсебиз Будапешт шаарында, Мажарстандын башкы борбору. 526 деген номери менен өзүбүздүн тиркеүүбүздү издеп баштадык. Бул жакта дагы 2-3 катар бар, кайсынысы экени белгисиз, ар бирин кыдырып чыгууга туура келет тапканга чейин. Издеп жүргөн тиркегичти таптым. Мунун ичинде жүктөлгөн бир аз туура эмес жүктөлүп калыптыр. 12 тонна жана эме бар, машинанын дөңгөлөктөрү Англияга кетет. Биринчи машина менен айланып тапкан жокмун. Андан кийин жөө басып, анда ортосунан номерлерин карап атып, экинчи, үчүнчү жолу куруп берип атадан таптым. Азыр эми кайра муну тиркегиди кошобуз да. Кошуу эрежеси жанакындай эле. Муну биринчи тартабыз. Жанакындай эле кайра кайталап коебуз. Артка ошол эле. Салмагы жакшы. Молар деген мол жери, ведущий ось деп коет. Мол 11,5 тоннадан, Европадан 11,5 тонна, Англиядан 10,5 тоннадан ашпаш керек. Булар 7,5 ашпаш керек. Ошондо бул жерде жалпы салмагы 28 тонна. Евро стандарт ушул класстагы машинеге 40 тоннадан ашпаш керек. Азыр биздики орто, өтө оор эмес, өтө жеңил эмес. Бул жакшы көрсөткүч. Машинаны жаап, эми Будапешт шаарына барып, керектүү бир нерселерди алып келебиз. Кытай базары бар, азыр барганда көрсөтөм. Ошол жакта чач тегиздетип, дагы ошентип эле шаар айланып бир аз аялдамага баратабыз, автобус күткөнү. Биздин кызматтык унааларыбыз деле бар, ошолор бирок бош эмес экен. Ушундай сыяктуу, аны менен айдоочулар бош кезде шаарга чыгып жумуштарын бүтүрүп кетсе болот. Бирок сурасам бүгүн бошу жок экен. Ошо автобуска отурабыз. Бул жакта коомдук транспорт өнүккөндүктөн эч маселе жок. Каалаган жерге тез эле жетип алабыз. Бул ошол биздин ишканабыздын маңдайында аялдама бар. Азыр 55-чи автобуска отурабыз. Автобуска отурдум, азыр бир тараптуу жол кире. Stay on the 254E for 4 stops. 500 форинт, ошондо 450 форинт. 80-90 сом, 100 сомдой болуп калат. Анан 5000 сомду, 5000 форинт сунсам эмеси жок экен. Сдачасы жок экен. Бул азыр 1200 сомдой болот. Булардын акчасы да Казакстандыкындай бир аз эмерек. Теңге сыяктуу күчү жок. Ушул бизге азыр 1200 сом болот. Азыр шаарга чейин 20 мүнөттүк жол. Кытай базарына басып барабыз азыр. Автобустан түшүп азыр трамвайдан пересадка кылабыз. Бул менен 3 остановка.
Неплигет эмесинин станциясынын сыртта жамгыр жаап кетти, жана киргенде эле күн ачык болчу. Кытай базарына барып мындай газ баллон алдык плиткага. Бул жак уже жабылып баштаптыр, кеч кирип башталды. Тордой сыяктуу эле рядтары бар, катарлары бар, ошол сыяктуу базар. Бүт нерсени Кыргызстандагылар эле баадай алса болот. Азыр жаан кайра токтоп калды. Ошондо 1 саат жаап, жарым саат токтоп ушундай болот, бир ачып, бир жаап. Бул жерде мынакей маңдайда Кашмири ресторан дейт. Бул жерде ошол Пакистандыкы, Индиянын эмеси бар. Ашканасы. Анын артында чачтарач бар, ошол жака барып чачты алдырабыз. Merhaba, Kesay. Actually, what time you work here? What time you come here tomorrow morning, Kenny? No, it's now after 1 hour. After 1 hour? Yes. Okay, thank you. Азыр 1 сааттан кийин биринчи табактанып алчу, 1 сааттан кийин келип туруп чач алдырабыз. I need one chicken curry and rice. Then бул жакта Кашмир деген дүкөнү бар, чачтарач, ресторан, ошо кичинекей кафеси бар. Кашмир деп индийский район десек болот. Бул жакта мен эми Индустан тамагына бир аз көнүп калам, себеби мурда Катар өлкөсүндө иштеп жүргөндө мейманканада иштечүбүз. Анан ал жакта Индиядан чыккан жумушкерлер, ошол кайсы улуттун өкүлү көп болсо, ашканада буфет болчу да. Анан ошондо ошол улуттун тамагасын берчи. Ошентип мен алардын тамагын күн сайын жей берип, бир аз көнө түшкөнмүн. Ошол ачуу тамактарына. Мындай велосипедди ижарага алып баратабыз. Азыр атайын жолдор бар. Велосипед жүрө турган. Мунун аталышы Молбуби ушундай. Муну бекертеп баратабыз. Азыр эми кантип десеңиздер, балким сиздер Будапештке келип калсаңыздар, ушул лайфхакты үйрөнсөңүздөр болот. Мага да үйрөтүшкөн убагында. Бул деген приложениясы бар, тиркемеси. Атайын ошол көчүрөсүздөр дагы. Биринчи жарым сааттыгы бекер. Бир велосипедди аласыз, жарым саат тебесиз, башка станцияга алып барып туруп, экинчисин жарым саат тээп, ушинтип ар бир жарым саат сайын булардын станциясын өзгөртүп тээп жүрөрсөңүз, ушундай болот. Мисалы, жарым сааттан кийин бул жака келип алмаштырып башкасына. Анан бул жактан башка станцияны жарым сааттан кийин. Мына ушундай кылса болот. Будапешт шаарына жакшы көрүнүш ачылган жерге келдик азыр. Түздөгү көрүп атсаңыздар, бул парламенттин кеңсеси, ошол жогорку кеңеш бизче айтканда. Будапешт ортодо дарыянын аты Данюб. Данюб дарыясы шаарды экиге бөлөт. Мурда бул эки шаар болчу, Буда, анан Пест болуп, кийинчерээк анан экөө кошулуп Будапешт болуп калган. Бул ошо Европа боюнча эң узун дарыялардын бири болсо керек. Мен билишимче бул жанакы Словакиянын Братиславасында бар, Австриянын Венасында бар. Ошол эки шаардын тең ортосуна өткөн да. Ушундай бул жакта адамдар көп, туристтер. Ушундай бир сонун кечке келип олтура турганга сонун атмосфера бул жак. Болду, эми кетели. Кечки саат 10дон ашып кетти. Барып эс алып, эртең буюрса жолго чыгабыз. Негизи эс алса да болот, бирок мен жолго чыгайын деп атам, анткени эртерээк жетиш керек. Англияга кийинки жуманын эмесинде 4-күнү жүк түшүрөбүз. Ошого жетишип калыш керек. Бул жактагы шаардагы баардык керектүү нерселерди алып, баарын бүтүрдүк. Ошого бул жакта эртең дагы калууга негиз жок. Жолго чыгыш керек. Анан жекшемби күнү эс алууну эме кылабыз. Буюрса Чехиянын Прага шаарына жетүүгө аракет кылам. Болбой калса, ошого чейинки бир шаарларда өткөрөм. Будапешттин көчөлөрүн аралап баратып сиздерге бир аз сүйлөп берейин. Бул жакта жумуш боюнча. Анан негизи эле бир чет жакка жумушка чыгып атканда, баардык контракттарды ар бир деталь жерине чейин карап, ошого макул болуп, өзүңүзгө суроо берип, ошого даярмын, макулмунбу деп келиш керек.
мисалы мен келип атканда ушул тармак негизи транспорт жүк ташуу тармагы бул жакта мындай орусча айтканда востребованный болгон үчүн айдоочулар жетишпейт Европага. Биздин айлыктар башкаларга салыштырмалуу 3-4 эсе жакшы. Ошол эле мажарлыктардан, магиярлардан да биз көбүрөөк айлык алабыз. Анан Кыргызстандан келип бул жакта группабыз бар да. Ошол жака нагылып калышат жазгандар. Венгрияга келдик, фирмабыз жактырбай атабыз деп. Бирок жактырбай атканда эмнеге келишет? Ал Кыргызстандан туруп эле эптеп Европага келип алсам деген түшүнүктү коюш керек. Анткени бул Кыргызстан, Мажарстан экөө Европадагы бул жалгыз өлкө. Мажарстан Кыргызстандын стратегический партнер өлкөсү болуп экөө келишим түзгөн да. Анан биз кыргыздар келип бул жактын фирмалары менен айлык аз экен деп биринчи макул болуп келип алып кайра кете берсек, булар деле кийинчерээк албай калышат. Же болбосо виза процессин татаалдаштырып, мына ушундай маселелер жаралат. Ошон үчүн келип атканда бир жакшы айлыкка келиңиздер, же болбосо мындай историяны булгабай эле келбей эле койгон жакшы деп мен өзүм жеке оюмда ошентип сунуштайт элем. Анткени келип алып бул жака деген венгерский менен башка Европа өлкөлөрүндө иштей албайсыз, мыйзамсыз болуп калат, кармалсаңыз обратно депорт кылат кайра артка. Мына ушундай маселе жаралат. Ошон үчүн бир иштин жакшы көзүн жакшы билип келгениңиздер бул өзүңүздөргө да жакшы болот. Башкаларды сизден кийинки келген адамдарга да жакшы болот. Мен мисалы Катардан контракт алганда жанакы дүйнөгө белгилүү бир жана эме бар го тармактарчы, мейман кылган тармактар Hilton деген ошонун дочерный компаниясы бар, бир Double-Tree. Ошодо иштегенге барып атканда мага азыр калпа эсимде болсо бир 25 точно 20 барактан көбүрөөк контракт келген. Анын деген ичинде 25 барак, анын ичинде АБВ деген дагы подпункттар бар. Ошону эми ал жерде баары жаткан турганыбызга чейин баары көзөмөлдөнөт. Ошолорго макулсуңбу, макул эмессиңби деп эң аягында кол коюп жазып бересиз. Ошентип контрактты деталдуу изилдеш керек, окуш керек. Анан бул жака келип алып мен кийин билбептирмин дегендей түр көрсөтпөй. Бул жака келип иштегиси келбей калгандардын кесибин айтпай калган турбаймынбы? Ал деген заводдо иштегендер, разнорабочийлер, анан мындай электрокараларды айдагандар, ушул сыяктуу алардын айлыктары болжол менен $500 менен $1000 ортосунда болот. 700-600 ушундай. Анан бул жакта сиздин тамак ашыңыз бар, ары бери башканыңыз бар. Анан жыйнаганга балким 400-300 калып калат, же 500 калып калат. Анан ошонун негизинде наразычылыктар келип чыгат. Европада бир аз жашоо кымбатыраак. Бирок Венгрия менин оюмча, жеке оюмда башка өлкөлөргө салыштырмалуу мындай жакшы жашаса болот. Дунай дарыясын бойлоп велосипедке алып баратабыз азыр. Кече күнү кечинде базага келип, азыр эртесин тартып атам. Бул жакта кечиндеги Германияга окшоп калыптыр. Айтайын дегеним бул орундук жок, бош орун жок. Германияда ушундай окат да. Булар машинасы көбөйө баштаганда коронага чейин бир 4000 машинасы бар болчу. Коронадан кийин булар бир сыйра азайтып, кайра азыр көбөйтүп 3000 жакындап калыптыр. Бул жакта жаңы тишкегичтер келген. Документ иштери бүтө элек болуш керек, ошон үчүн дагы эле турат. Азыр мен складка баратам. Ошол жака барып заказ берип койгом, жана тапшырык берип, жана габаритный огни, ошону барып алып коюш керек. Складтан алган габаритный огнини азыр алмаштырып атабыз. Меники могу трактордун оң жак артындагысы күйүп калыптыр да, могу жактагысы. Муну алмаштырбасак, немистер көрүп калса Германиядан өзгөчө.
алар чоңураак штраф салып коюшу мүмкүн. Анан негизи бул жакта жумуштардын өзүнүн ушундай майда чүйдө иштерди кыла беребиз. Бул бизге эчтеке деле эмес да. Кылып кое беребиз. 4 провод ачып туруп эле лампочканы алмаштырып коюп, бул эмне деген жумуш, эчтеке эмес да. Ушунун кээ бирөөлөр бар, кылгысы келбейт, ушунда сервиске тапшырат. Анан бул жакта дагы мындай бар. Ар бир жумушта өзүнүн милдеттенмелери бар, так аткармалары. Айдоочу только айдайт, механиктер оңдойт деген. Бирок эми бул майда чүйдөрдү өзүбүз эле бүтүрүп салабыз. Чоңураак иштерди жана кабинаны жыгытып алып, андайларга тыюу салынат. Андай учурда бизге даже сиз ошол кабинаны жыгытып оңдойм десеңиз, офистен уруксат алышыңыз керек. Көпчүлүгү бере бербейт. Ошон үчүн биз муну бат эле 5-10 мүнөттүк эле жумуш. Видеону өчүрүп туруп ачып алайынчы общий. Ачылып бүттү. Мынакей лампочка күйүп калыптыр капкара болуп. Муну басып туруп солго бурайбыз, алынат. Анын ордуна ошол эле темп менен салып туруп мынтип коебуз. Болду. Эми кайра муну жаап коебуз. Бир 3-4 мүнөттүк эле жумуш. Ушинтип алмаштырып коебуз, болду. Калгандары башка жактардыкы, алар күйүп калса алмаштырабыз. Мына кайра иштеп калды. Болду эми. Баары санын техникалык абалы эң сонун болду. Эми эч ким бизди токтотпойт. Албетте жол эрежесин бузбасак эле. Бул базанын четинде жайгашкан мындай эмебиз бар. Жатаканабыз. Ичинде барлык шарттары менен азыр бир сыра көрсөтөм. Эң башында келгенде ушул жерде жашап жүрдүк да 1 айдай. Документтерибиз даяр болгончо 1 ай ушул жерде, 1 ай башка жерде. 13, мен 12-де жашап жүргөм да. Ушундай чоң коридор эмелер менен болот, комнаталар менен. Бул жакта санузел, душ. Бир кыргыз байке келиптир да, ошону окуп жүрөт экен. Ошону көрүп коеюн десем, бөлмөсүндө жок экен 14-тө. Бул аппаратыбыздан жумушту баштадык деп айтабыз. Өзгөртүп коебуз. 18 саат 31 саат 18 саат 31 мүнөт эс алып турбуз. Мынтебиз мына. Меники орус тилинде. Водитель 1. Өлкөнү ачабыз. Бул жакта аббревиатуралар менен H деген Hungary. Башка өлкө барсаңыз ачып жүрөсүз. Австрия, Албания, Андорра, бул Армения, Азербайжан, Бельгия, Болгария ушинтип кете берет. Азыр биз өзүбүздүн базабызда турабыз, H Hungary'ни басабыз. Мына вот сохранение ачылды. Демек азыр жумушка даярбыз. Кеткенге чейин жордусуна чейин режимдер болот. Малаткага коюп койдук. Бул азыр инспекция жүрүп атат деген түшүндүрөт. Кийин полициялар текшергенде бактар. Бул өзү узун тема, бирок бир сыйра эле айтып кетейин. Тахограф деген өзүнчө чоң тема. Ошол малаток режимге коюп туруп, бир жок дегенде 5 мүнөт туруш керек. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, көпчүлүк менен сүйлөшүп калганда жашооң каякта болот дейт. Мен машинада десем, анан байкуш машинада жашайсың дегенде бир аз боор уруп кетет. Антпеш керек. Сураныч ал айдоочуларга жакпаган нерсе. Бул жакта жаңы машиналарда шарттар менен болот. Мисалы, жатакана бул үйдөгүдөй эле жакшы кире алат. Мисалы, буну деген чоңойтса болот. Муну тартып койсо бул чоңойот. Кайра кичирейет. Мунун астында эмес бар. Продукт салган жер, картошка, пияз баардыгы бар. Бул жерде азыр мындайдан ачамын. Портативный газ плитасы парттан жасайбыз десек. Бул жакта холодильник, тигил жакта баардык өзүңүздөр көрүп турган морозильник бар, эттерди салып коебуз ал жака. Баардык шарттары бар. Эч кандай жалоп жок. Бул жерде жатып алып, айнекти ачып, печканы, радиону, кондиционер башкарып жата бересиз. Мына ушундай. Бул Renault үлгүсүндөгү француздар чыгарган 22-жылкы машина. Айдаган боюнча, башкаруу боюнча маселе жок. Мурда эле айткандай, машина канчалык жаңы болсо, аны башкарууда ошончо жеңил деп. Мисалы, бул мына көзүңүздөр көрүп тургандай бул эмне деп өзүңүздөр түшүнүп калсаңыздар болот. NR, Neutral, Reverse, арасында драйв бар. Бул коробкасы бул. Бир чапсаңыз автомат, бир чапсаңыз механик болуп калат. Бул жанакы горный тормоз, биринчи, экинчи положение, максималка. Бул жакта астында кнопка бар, плюс-минус. Круиз контроль. Автобанга чыкканда бул машинаны манжалар эле башкарат.
круизди басасыз да, буну плюс минус ажыратып кете бересиз. Бул жакта ушундай жеңил, а бирок жанакы ориентир алмай, артка парковка коймой, ал эски эле машинадай көбүрөөк ошол жака маани бериш керек. Өзү парковка кое тургандар азырынча чыга элек. Ушундай акылы жок адамдар да болот да, могу менин астыма азыр чиркек үчүн таштап кетип калыптыр. Мен азыр чыгайын десем, бул жактан чыкса болот, ар жагы тийбей. Бирок бурулуп атканда бул чиркегичтин немеси бүткөн жери мунун кабинасына тийиши мүмкүн да, ошон үчүн ориентир алып гана куйруктарын абайлаш керек. Бирок монун айдоочусу башы жок, чиркегичтин биздин астыбызга таштап кетип калыптыр. Жанакы жерден чыгып, азыр шиномонтажга дөңгөлөк алмаштырган жерге баратам. Кече күнү келгенде кылыш керек эле, бирок кезек аябай узун болчу, анан эртең кылам деп. Азыр эч ким жок экен. Англияда жарылып кеткен дөңгөлөгүбүздү кайра алмаштырып атат. Анткени бардык бир брендте болсун дейт, Мишелин деген. Базага жакын жерде мындай Ашан деген супермаркет бар. Бул французский бренд экен көрсөм. Бул Россияда да көп да, мен орустардыкы деп жүрсө бул француздардыкы. Ал жакта ЛКВ паркинг бар, чоң машиналар үчүн. Ошол жака коюп туруп, продукт алып алабыз бир аз. Продукта кылып бүттүк. Бул жерде ушундай керектүү нерселерди алдым. 14 000 форинт болду өздөрүнүн акчасына. Бул жол менен 35 евро болот. Мен негизи айына 200-250 евро кетирем тамак ашка. Анткени биз дайыма жылып жүрөбүз да, кымбат жер болуп калат, арзан жер болуп калат. Бул жакты алып келип жайгаштырып койдум. Бул продукттар мага болжол менен 2 жумага жетет. Балким 10 күнгө. Будапешт шаарынан чыгып кеттик. Дагы көздөгөн жерибизге 325 километр бар. Ортодо 2 чегара. Венгрия, Словакия, Словакия, Чехия. Братислава шаары, Словакиянын борбор шаары. Ол шаарды дагы мындай дарыя 2ге бөлөт. Бул кечеки айтып берген Дунай дарыясы, бул дагы. Словакиядан Чехияга бараткан тарапта мындай жамгыр куюп жатат. Сырлуу жамгыр төгөп жалгыз тарап кызга жөнөп ыйлап көз жаш тыйбайт тагдырга тарынган жүрөксүз дайт тамчы айтчы. Атайын парковкага келип да токтодук. Биринчи, экинчи категория ташыгандагы кароолчусу бар парковка атайын. Бул жакта биздин фирманын башка машиналары турат. Бул болсо Чехиянын Брно шаарына жакыныраак жерде. Кийинкиси Праганын астында экен, бирок ал жака жеткичекти кеч кирип кетет, анан кеч киргенде көбүнчө орун жок болуп калат. Ошон үчүн ушул жерден жыйынтыктап салдым. Эми дүйшөмбү күнү бул жактан чыгып кетебиз. Ортодо Алмания бар, Германия. Ошону өтөбүз. Бельгия, кийин Францияга, Англияга сүзүп өтөбүз. Лондон үстү жактан ушул тараптан түшүрөбүз. Базага барганда бүгүн эртең менен ушул 4 дөңгөлөктү алмаштырганбыз. Ары жакта 2, бул жакта 2, астынан бири. Жалпы 5 жаңы баллон коюлду. Могул жактагысы жакпай жүргөн, мага ошонусу лысый болуп жакшы алмаштырып берди. Ушу менен видеону жыйынтыктайын. Акыркы кадр болсун. Көргөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Сак саламатта, амандыкта көрүшөлү.